Баарыңыздарга кандайсыздар? Бүгүн биздин курсубуз старт алды, башталды жана бүгүн биринчи күн бизде. Түз эфирлерди сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгүмө жараша күндө чыкканга аракет кылам. Жана сиздер менен разборлорду жасайбыз, консультацияларды өтөбүз түз эфирде. Ким мага жеке суроо бергиси келсе, жана консультация алгысы келсе, же болбосо разбор кааласа, кандай суроолоруңуздар бар болсо, мага запрос жөнөтүп, ушул түз эфирге чыгып, мен менен биргеликте суроолоруңуздардын бардыгын берсеңиздер болот. Пока подключаются, я постараюсь, конечно, сохранить эфир. Ага чейин именно катышып аткан айымдардын ичинен аккаунттарды азыр разборда кылайын деп даярдап койдум атайын. Кимдин кандай суроолору бар? Кандай суроолоруңуздар бар? Түз эфирге чыгып, бул эфирге запрос жөнөтүп, анан суроолорду берсеңиздер болот. Көрүп аткан сабактар боюнча суроолоруңуздар барбы? Сабактарды көрүп атасыздарбы? Мен негизи дисциплинаны жакшы көргөн айымдардын биримен, ошондуктан 7 күн бүтөр менен сабактарды өчүрүүгө мен командага буйрук бердим. Себеби дегенде дисциплина это дороже всего, да? Биз билебиз, канча деген ырчылар, канча деген акылдуу, же болбосо таланттуу адамдар мен кыйынмын, мен баарын билем деп жүрүп, аракет кылбай эле калып калышат. Или просто ырчыларды алсаңыздар, кээ бир ырчылардын үндөрү өлө сонун. Ырдасат эле булбул куштар сайрайт да. Есть те, которые үндөрү жок, бирок аракети күчтүү да. 99% аракеттенишет, таланты 1% да. Ошол үнү жок, бирок аракети аябай күч айымдар, же болбосо мырзалар дайыма акчасы да болот, ийгиликтүү да болушат экен да. Менин үнүм бар, мен ушундай таланттуумун деп эч нерсе кылбай, аракет кылбаган, ал калып калат. Мына байкап көрсөңүздөр, ырчылардын ичинен деле. Ошондуктан эмне дейт элем, жашоодо аракет кылган адам дайыма көбүрөөк ийгиликке жетет. Бул жакта мен не самая умная здесь, не самая успешная, да, и так далее, но я дисциплинированная и аракеттемин, да, то есть я всегда говорю, что аракет кылган адам сөз түрдө ийгиликке жетет. Кандайсыз дейт, Датка Сатыбалдиева, это моя ученица. Приветик. Жалабаттансың, как я помню. Погружение в СММД окугансың эки жолу, или Оштонсың бу? Оштон, по-моему, да? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Что у тебя нового? Салон аштың бы, Оштон? Кимдин кандай суроолору бар? Түз эфирге мага прям запрос жөнөтүп, ушул эфирге чыгып, мага жеке сурооңузду берсеңиз болот. Консультация алсаңыз болот. Мен эч ким менен жолугушуп консультациямды да сатпаймын. Хотя $100, $200 турат да. Анан жандуу жолугуп, же болбосо Zoom'дан жолугуп, стратегия берип консультациямды сатпайм. Бирок именно ушундай онлайн мүмкүнчүлүктөн мен пайдаланып, сиздерге пайдалуу болгум келип атат. Давайте бул жакта сабактарды көрдүңүздөр деп ишенип атам. Пайдалуу болду деп ойлойм. Силердин аккаунттарды разбор кылалы бүгүн. СММ адистигин алып кете албай жатам дейт. Так, это что? Нормально видно, да, силерде? Так. Окей. Так, давайте начнем разбирать ваши аккаунты, да? Фарида даамдары дейт. Фарида айым, сиз кулинарный блог алып барсаңыз, карасаңыз, бул жакта аябай башыңыздын жарымы кесилип калыптыр. Экинчиден, бул жакта Фарида даамдары болсо, логотип турганы сон болот эле. Момда актуальныйлар, булар устаревшие
устаревший болуп саналат да, то есть старомодные. Мында актуалдуулар вообще не эффективные, во-первых, и не стильные. Поэтому немножко отстаем от трендов. Дальше дастаркон, отзывтар, выпечки, түрдүү тамактар, мини заказдар, булочки дейт. А сиз мага көбүрөөк интересныйсыз да? Кочкордо экенсиз, тарты булочки. Вот здесь заглавными буквами чоң-чоң тамга менен упаковка кылып койсоңуз сонун болот. Бияка Фарида даамдары деп сиз жашнакай апапакай бир кандай десем фартук кийип, именно повар экениңизди, фуд мындай булочка жасайт экенсиз, ушундай сонун тамактарды жасаганыңызды көрсөткөн повардын башыңызда ошондой эмне деп коет, жана шапочкасы менен, фартук менен түшкөн, поварёшка кармап, чөмүч, я не знаю, как это называется, бизде чөмүчте, чөмүч, же болбосо өлүк кармап турсоңуз, бул деген Фарида даамдары, это же бренд демекмин да. Но здесь я ничего такого не вижу. Дальше Фарида, фамилияңызды кошуп койсоңуз, это уже есть личный бренд, не просто Фарида даамдары да. А балким сиз обучение кыласыз по булочкам да. Я знаю, что фуд-блогерлер мага келгенде продюсерликке алыңыз деп келгенде, я была в шоке от цен, потому что булочка үйрөтүү боюнча курс, анан муну үйрөтүү боюнча курстар 200-500 сомдон сатышат экен. Бул өтө арзан деп эсептейм. Для меня это очень-очень-очень как бы, ну, это низкий чек, да? Анан дагы эмне деп айтат элем, именно по вашему визуалу вот здесь, карасаңыз, сиз жөн эле качествоңуз кичине хромает. Менден кеңеш, как минимум, хотя бы бу болобу, же болбосо iPhone 11 болобу, 12 болобу, качествонун үстүндө иштеңиз. Себеби дегенде өтө важно да, ана мен сиздин аккаунтка киргенде сторисиңиз жок экен. Эгерде бул жакка киргенде мен бул жакка киргенде кантип сиз ушунчалык болгон сүйүүңүз менен сонун аракеттерди жасап, тамак жасап атканыңызды, тортторду жасап атканыңызды, булочкаларды жасап аткандарды, рилстерди көрсөм, өзүңүздүн катышыңыз менен компотторду жаап, ушундай синабон, пирожный, тортторду жасап атканыңызды көрсөм, ушул айым жашоосун сүйөт экен, ушу кесибин сөйөт экен демекмин да. Бул сүйүү менен жасап атат тортту, демек мен мындан торт алышым керек. Өзүнүн кесибин сүйгөн адам ал сөзсүз көрүнөт. А мен блогто бул нерсени көргөн жокмун. Демек, вы не транслируете это. Сиз насаатчылыкка хочу деп жазыптырсыз, сиз насаатчылыкка еще, мен сиздин насаатчылыкка даже 100 000, 150 000 мен бергенге даярмын десем дагы албайт болчумун. Себеби дегенде сизге элементарный базовый СММ керек да. Базовый знания, фотосессия, мен сизге айткандай аватаркага жашнакай поварёшка менен, мындай ак фартук кийип алып, үстүңүзгө башыңызга чепчик кийип алып, да, как это называется, шапочка кийип алып, поварлардын шапочкасын кийип алып, жашнакай болуп түшүп деп кармап отурсаңыз, өлүк болобу, я не знаю, так-то или так-то, да, түшсөңүз, это уже говорит о том, что вы повар. Так, мне на запрос отправляют. Вопросу бар болсо, менден консультация алгысы келсе, запрос болсо, же болбосо разбор, запускыңыздын разбору болбой атса, бардык суроолорго жооп бергенге даярмын. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп атам. Саламатсызбы, Кундуз эже, мен эме кошулуп калдым го дейм прямой эфирге. Кошулуп калдыңыз. Угуп атам, кандай сурооңуз бар? Мен СММ боюнча такыр эле эме жок болчу, мендечи понятие жок болчу, мендечи. Кийин ошого понятие берип коесузбу. Так, да кандай суроолорум бар? Кандай өзүмдү онлайн эмелеринде, например, мен өзүм ошо фабрик менен азыр иштеген жатам. Анан ошол боюнча кандай советтерди бере аласыз? Кишилердин да жатам, Кундуз эже. Биринчи жолу Түрдөөбүз топпаңыз менден. Менден көп коркуп дебейми? Атыңыз ким еще? Айжан. Айжан. Кайсыл жакта турасыз, Айжан? Ысык Ата району. Ысык Ата району Бишкекке жакын эле экен да анда. Ивановкадан, Токмоктон өйдө да? Ивановка Токмоктон өйдө эле. Токмокто чоңойгон мен, 10 жыл жашагам. Туулган күнүңүз качан? 4 май 89 жыл.
төрөлгөм. Мгм, мгм. Айжан айым, караңыз, Фаберликте иштесеңиз, мисалы мен сиздин баракчаңызга киргенде, ошол распаковка, коробкадан келгенде товарыңызды распаковка кылып тартканыңызды, музыка менен коштогонуңузду, үйдө отуруп биз баардыгыбыз шампунь болобу, үйгө посудомоющий алабыз турабы, а сиз ошону көрсөтүп, ушундай компания менен мен ушуларды заказ кылам. Анан сизге дагы бир кеңеш, тиктогуңузду развивать этиңиз. Себеби инстаграмыңыз сонун болуп упаковка кылган күндө дагы тикток бул сизге бесплатный трафик, то есть бул бесплатный таргет. Ал жактан адамды алып келе аласыз, а инстаграм аркылуу сатасыз. Түшүндүңүзбү? Бияка рилс тартып атсаңыз, тиги жактан дагы рилстерди аракет кылышыңыз керек. Анан мисалы үчүн мен 3 жыл мурун үйдө балдарым менен, эмчекте балам бар болчу, дагы кичинекей балам бар болчу, үйдө отурганда менде курбу деле жок калганда, подружкам жок болчу, акчам жок болчу. Анан ошол кезде мен бир сетевойго кирип алып, ушул жактан чөйрө күтөйүн дегем. Аларды мындай ал арчага барып тоого чыгып келсем, ушундай бир подружкаларды тапсам, булар менен Турцияга барсам, көлгө барсам, то есть бир нерселерди каалагам да, мен аяктан акча деле тапкым келчү эмес. Мен аяктан чөйрө күткүм келчү. Окружение, подружка тапкым келчү. Анан сетевойдо иштеген айымдардын баардыгын я люблю. Мен вообще бирде сетевойдо эмесмин. Мен вообще түшүнбөйм да, сетевичка эмесмин. Сетевойду жакшы түшүнө бербейм. Мени көп сетевой лидерлер чакырат, себеби дегенде менде лидер көрсөт окшойт да. Анан мен барбайм эч жака, бирок мен жакшы көрөм сетевойдо иштеген айымдарды. Эмне үчүн? Себеби дегенде булар битый адамдар да, битый айымдар. Күнүгө отказ ала берип, у них иммунитет. То есть Фаберлик десе, фу, Фаберлик койчу. Же болбосо там, я не знаю, Арифлейм десе, фу, каяктагы Арифлейм, кайсы жылдардын Арифлейм эмес. То есть силер ушинтип фу, му, койчу деп, это не то, фигня деген сыяктуу отказдардан, жаман сөздөргө уже иммунитетиңер выработанный, силер жок деген сөздү күнүгө уга берип, уже кандай десем, сында калгансыңар да. Адамдар менен жакшы сүйлөшүп сатканды билесиңер. Бул мага жагат. Себеби дегенде, мисалы үчүн, СММге келеби, насаатчылыкка келеби, ал адамдар менен коммуникация кылып, сүйлөшүп сатканды билиш керек. Сетевойдо муну силерге үйрөтөт. Силерге бесплатный маркетинг берет, айтат, могу планды аткарсаң Турцияга барасың, бул планды аткарсаң чайник аласың, могуну аткарсаң сумка аласың деген. Бул дагы жөнөкөй мотивация да. Мен ойлойм, мисалы үчүн, жөн эле жүргөн айымдарга караганда, бул любой бизнесте сетевойго кирип иштегендерге мен наоборот каршы эмесмин да. Анан Фаберлик болобу, Арифлейм болобу, мага эмнеси жагат? Косметикасы келсе, ошону сонун кылып өзүңүздү кремин сүйкөнүп, духилерди севинип, өзүңүзгө ошол нерсени колдонуп, сиз колдонсоңуз, мен сизге ишенем. Өзү колдонуп атат, демек муну колдонсо болот экен дейм да. Анан еще что я обожаю? Сетевойдо, мисалы үчүн, монтип коробкасы келип, аны ачып, элге көрсөтүп, айтып берип, үстүнөн голос наносить этип, ошондойлорду көрсөтүп, тикток аркылуу дагы көрсөтүп, адамдарды топтосо болот да. Анан мен өзүмдүн случайымдагы бир эмени айтып берейин. Тиктоктон мынтип лентаны көрүп баратам, бир айым мынтип сонун видео чыкты да. Ушундай ийгиликтүү болдум, ийгиликтин баардыгын жеңдим. Эгерде сиз дагы менде болуп ийгиликтүү болгуңуз келсе, мага жазыңыз дептир да. Мен болсо эмне жумуш болду деп перехожу, оказалось это Фаберлик. Понимаете? Көп айымдар, кыз келиндер Фаберликтен барып өлө акча табам, байып кетем эмес, ал жактан чөйрө күткөнү, жакшы айымдар менен таанышканы, тимбилдинг деп коет, мисалы үчүн, ошол кезде мен даже ал арчага чыгып плов жегим келчү. 20 болобу, 100 айым менен чыгып таанышып, алар менен сүйлөшкүм келчү. Потому что үйдө отурчумун, деградированная, эч бир жерде окуучу эмесмин, акчам жок, балдарым кичинекей. Ошон үчүн сиздин целевой аудиторияңыз ошондой айымдарга көбүрөөк басым жасасаңыз болот да. Себеби дегенде бул сиздин аудиторияңыз, сиз дагы өзүңүз ушундайсыз да. Анан айылда жашаган кыз келиндер дагы болобу, сиз чыныгы жашооңузду көрсөтүп, ошолорду обзор кылып, күнүгө систематично, жөн эле 5 рилс эмес, сиз күнүгө видеолорду бир айга вперед даже даярдап, рилстин черновигине коюп койсоңуз болот. Эртең менен турдуңузбу, сразу тапс рилс, кечинде рилс, эртең менен рилс, кечинде хотя бы күнүнө 1 рилс. То есть рилстер сөзсүз түрдө подписчик алып келет. Бул бесплатно.
А эгерде мен таргет кетирем, реклама аркылуу дагы топтогум келет, мен 100 000 табыш үчүн хотя бы 10 000, 15 000 акча коротконго даярмын десеңиз, анда таргетированный реклама кетирсеңиз болот. Бирок сетевойлордогу таргет блокко чыгарат да. Кел акча тапкың келеби, же болбосо кел мондай БАДыларды, витаминдерди жегиң приобретай деп айтканда блокко чыгып калат аккаунт. Ошон үчүн кара зире болобу, витаминдерди постоянно блогерлер реклама кылышат. Замечаете? Поэтому сизде сетевойдо иштегендерге өзгөчө личный бренд керек. Сиздин образ жизни, то есть кандай айылда мен айылда жашасаңыз да, айылда да айылда жашасаңыз да жашооңузду кабыл алып, мен сизге азыр аккаунтуңузга кирсем, сиздин жашооңузду кабыл алып, казанда тамак жасап атканыңызды, үйүңүздү жыйнап атканыңызды, ошол эле иретте команда менен ушундай бесплатный маркетинг сабактарга катышып атканыңызды, өсүп атканыңызды, жашооңузду жакшы көргөнүңүздү, даже мындай популярныйда кирип калам, казанда тамак жасап, галош менен отурган айымдарды көрүп, прям айтам да, классно, блин, ушундай жашоосун ушунчалык сүйөт экен депчи. Элементарно даже больницага барганда санитарка монтип пол жууп атканын көрсөм, жашоосун кабыл алып, сүйүп, ошону жазып атса, прям ал адамды көргүм келет да. Анан качество. Мне кажется, у вас не iPhone, Сиздики iPhone эмес окшойт. Анан качество, мына азыр сиз менен экөөбүз видео кылып атканда дагы мына меники iPhone болгондуктан, сиздики iPhone эмес, уже разница көрүнүп атат да. Менде бул жакта эч бир маска жок. Натурально да всё. Анан не дейт элем? Контент жазаарда албетте сөзсүз түрдө не ради понта, понт үчүн эмес, качество үчүн iPhone керек да, по-любомучу. Анан колуңуздан, мен сизде айтпайм, давай iPhoneга акча топтой берип, 3 ай, 5 ай, 6 ай өтүп кетет. Азыртадан ошол Android болобу, Redmi болобу, ошо менен дагы жакшы тартып, камераны протирать этип, ошону фильтрге салып, ошо менен деле аракеттене берсеңиз болот. Дагы эмне айталам? Систематичность. То есть күнүгө видеолорду рилске чыгардыңызбы, тиктокко чыгарасыз. Рилске чыгардыңызбы, тиктокко чыгарасыз. Потому что сизде креативность бар. Креативныйсыз сиз. Бир нерсени жакшы кылып, креативдүү кылып жаза аласыз. Видеолорду жаза аласыз деп ойлойм, потому что я вижу здесь. Второй момент, что у нас еще? Кантип дагы ушуну көбөйтө алам. То есть ошондой жанагындай Фаберликтин жолугушуулары болгондо, кандайдыр бир жолугушуулары болгондо, сабактары болгондо көрсөтүңүз. Мен ушул компаниянын аркасынан ушундай ийгиликтерге, ушундай бесплатный окууларды окуп атам. Этими вы привлекаете. Этими вы привлекаете других девочек. Сизге окшогон кыз келиндерди. Потом, что мне нравится? Все люди любят халяву бесплатно. То есть бир нерсе кылдыбы, чайник алгысы келет, жана үйгө бир нерселерди сеп, косметиканы да заказ кылып, өзүң эле эмес, мисалы үчүн подарканы бирөөгө подарка берердин астында сиз ошол компаниянын продукцияларынан дагы берсеңиз болот, ошону дагы көрсөтсөңүз болот. Мисалы үчүн мага постоянно же дарят бир нерсе, помадасы же болбосо духиси, көп нерселерди подарка кылып калышат. Сиз ошону көрсөтүшүңүз керек да. То есть өзүңүздүн инстаграмыңызга киргенде ошол чөйрө менен хотя бы көлгө барып келгениңизди. Я не знаю, силерде кандай эмелер бар, мисалы үчүн балким мынча команда топтоп, мончага заказ кылсаң, биз менен жылдын аягында Турцияга барасың же Дубайга барасың деген, может силерде бир программалар бар, билбейт экенмин. Бирок ошондойго аракет кылышыңыз керек да. Анан это мотивация. Мончаны сатсаң, сага мына подарок дегенчи. Анан сетевой, да, это классно, но вообще мой совет в целом, сизге эмне деген совет кеңеш бергим келет. Сиз сетевойдо иштегенде, сиз сетевой компанияны сатасыз да. А сиз өзүңүзгө билим алып, өзүңүздү баалуу кылсаңыз, сиз өзүңүздүн билимиңизди, өзүңүздүн, мен мисалы үчүн өзүмдүн билимим менен баалуумун да. Менде должность жок. Мен бир сетевойду сатпайм. Мен өзүм личный брендмин. Кундуз Таштанова. Өзүмдүн мээмдеги, башымдагы өзүмдүн нерсем, я сама ценность. То есть мен азыр мага Оптима банкта канча жыл иштедим, начальник бол, советник бол десе дагы мен баргым келбейт эле да. Себеби дегенде бир убакта мен ал карьерадан кеткен соң, должностьтен чыкпасам, мен аларга уже кереги жокмун.
себеби дегенде мен компанияда мен чоң кызматта иштеп туруп аяктан түшүп калсам, мага уже эчким менен эчким достошкусу да келбей калмак балким, уже мен мурункудай кызматта эмесмин. А эгерде мен өзүм адам катары баалуу болсом, өзүңүздүн үстүңүздө иштеп, өзүңүзгө вложение кылсаңыз, өзүңүз ценность болсоңуз, в любой момент, даже без сетевого, өзүңүздүн билимдериңизди сата алгыдай болсоңуз болот. Дагы сурооңуз барбы? Түшүндүңүзбү? Шаг 1 эмне кыласыз? Биринчи кадам. Так, рилстер тартып көбүнчө тиктокторго жиберишим керек экен. Бир күндө 1-2 он эмес 3-4төн жок дегенде. Хотя бы күнүнө 1 рилс деп коелучу. Бир күндө 1 рилс. Анан 1-2 салып коюп жоголуп кетип, анан 1 айда 5 видео салып коюп, анан результат жок деп эмес. Күнүнө 1 видео, 1 ай, 2 ай, 1 жыл күнүнө 1 видео кылып туруп, анан результат болгон жок деп айтсаңыз, мен сизге ишенем. Второй момент, аккаунтуңузду упаковка кылып алыңыз. Никтерди көрдүңүз, кандай болуш керек, жирная строчка, актуалдуу, мен сиздин аккаунтка киргенде азыр актуальный да, сиз кимсиз, сиздин жолуңуз, каяктарда окудуңуз эле, билимиңиз кандай, канча балаңыз бар, үй бүлөңүз, мага ошол кызык. Сиздин Фаберликтеги стакандар булар эмес, сиз кызыксыз, адам катары. Сиз мага адам катары жаксап, мен сизден бүт баарын сатып алганга даярмын. Ошон үчүн адамдык сапаттарыңызды көбүрөөк стористен, инстаграмдан транслируйте. Өзүм жөнүндө пост окуп туруп сизди сүйүп калайын. Түшүндүңүзбү? Да, я понял. Себя продавайте дейм в кавычках. Жо, мен өзүм мугалим болуп иштегем да. Анан кийин азыркы маалда ошо уже срок келип калды. Меники 6-чы баламды төрөйүн деп атам, азыр уже жетти. 7,5-8 ай болуп калды ужечи. Анан кийин ошо получается, я должна к родам готовиться еще. 8-й месяц уже. Ну, это не помеха, мен роддо карарда деле сторис жакмакмын. Анан кийин мен менеджерлерим мисалы үчүн роддомдон деле иштей беришет, сатуу менеджерлер, кураторлор. Поэтому сен жатып алып телефондон колуң деле мотуп иштеткенде эмне кетет? Поэтому бул жакта төрөгөн атам, мен төрөгөндү баратам дебейли, это не мешает. Адам баласы негизи эме да, мындай жалкоорок келебиз го, анан кийин все равно тигил причина, анан бул причина деп эле айтып кете беребиз да. Ошого байланыштуу анан мен ошо декретте, получается, мугалимдерге 3 года дается. Анан ошол маалда үйдөн деле телефон аркылуу бизнес ачсамбы деп эметип аткамда, азыркы маалда ошо Гүлзат Өмүрзакованын эмелерин окудум, сөз чебери болуп. Потом еще что, узаткан эженин жашоо өзөгү, өзүмдү я как жертва катары эле алып жүрчү экенмин, но өзүмдү сүйүүгө аракет кылып атам да, ошо бүт жагынан развитие кылыпчы. Ошо бактылуу, 6 балаңыз бар. Кандай бактылуусуз? Я вам завидую. Рахмат. Спасибо. Анан сизде канча деген, мисалы үчүн менде Куршаптан, Алайдан, кайсы бир айылдардан окушат. А сиз мисалы үчүн Бишкекке жакын эле да. Да. Ысык-Ата дегенчи. Анан ошол 6 баланын апасы болуп кандай экен, мисалы үчүн мага деле кызык болуп атат да, мындайча карагандачы. Анан ошол жашооңузду со стороны көрсөтүп, мисалы үчүн мен стористе кандай эме көрүнбөгөндө дагы үйдө, мисалы үчүн үйдө обычная мама и так далее, да. Не үчүн чупа-чупс кушаете? Ты же кашляешь. Иди, я работаю, там посиди. Да, пока, я тебя люблю. Дверь закрой. Анан ошону көрсөтсөңүз болот. Ошо 6 балага кандай мамиле, то есть өзүңүздүн үстүңүздө иштеп атасызбы? Мен деле жертва абалда болчумун. Бирок, поверьте мне, айылда жашасаңыз да, мен айтпайм миллион деп акча табасыз депчи, но как минимум айына хотя бы 20 000, 30 000 тапса болот для начала. Чистый цифр. Бир баракчаны алып барсаңыз деле 5 000. Вообще болбой калды деген акча, бул 5 000.
вообще болбой калды деген 5000 сом, мисалы үчүн алдык айылда бирөө я не знаю, байер болом, тау бау под зарплату сумкаларды сатам, өзү 300 сомдон алып 1000 сомдон сатса деле, же болбосо кандайдыр бир постельный белье, шешептерди сатам, аккаунтумду упаковка кылып бер десе деле, съемка кылып, ошол жакта келиндерди мотивация кылбайсызбы? Алдык айылдагы келиндерди мотивация кылып, айфон алып, ошолорду тартып, фотосессия кылып, аккаунттарын жасап берип, үйрөтүп, Ну вот толтура ошо, возможность бар. напримерчи, ошонун жолун мен билбей атпаймынбы, и поэтому азыр ошо сиздин СММ курсуна мен окугум келип атат да. Ошонун жолун билишим керек да менчи. Өзүңүз мындай да, сиз мен мисалы үчүн азыр арыктап туруп, өлө супсулуу болуп туруп, мына мен кыздар арыктадым, кремлевская диета, ушу мен арыктадым десе, эл ишенет. А сиз өзүңүз өзүңүзгө результат көрсөтпөй туруп, ана мен силерди арыктатам деп мен чыксам, эч ким мага ишенбейт да. Ошон үчүн я своих инструментов, того, что я продаю, того, что я всего это сделала, это результат. Сиз өзүңүз аккаунтуңузду упаковка кылып, өзүңүз ошо сүрдү да, же мына Гүлзат дайым менин окуучум, Самара Эжекенин жеңеси болот, ал менин наставничествомду бүткөн. Дальше кто? Мыкты айым, обожаю ее, люблю. Сүрдү жеңүү боюнча сонун маалыматтарды берет, ошолордун баары сториске чыгып, сиз сүйлөшүңүз керек. Азыр ушул эфирден чыгып алып туруп, сториске чыгып, эмоцияңыз менен бөлүшүңүз. Сон болду, буюрса момундай кылам, пландар мощный, будем топить. Родственники абысындарым таң калып калат го. Что это с Айчанкой произошло? Не надо, абысындарым, булар. Смотрите, когда-то меня ушу нерсе кармачы да, и өкүл апам карап атат мени, бакуш, акча үйдө отуруп, акчасы жок, эптеп бир нерсе кылып акча таба алайын деп атат деле, өзүмдү оюмду монтип придумывать этип алчумун да. А көрсө бул мендеги ойлорум экен да. И бакуш деп атат го, мени акчасы жок, эптеп үйдө отурат, эптеп бир нерсе акча кылайын деп атат го деп эле ушинтип берчүмүн да. Азыр бардыгы Кундуз, сен жылдызсың, ты звезда, үйрөтчү бизге акча тапканды, кантип Инстаграмда 1000 подписчигиң менен иш алып барып кеттиң, үйрөтчү, кантип эле эмне болуп атасың, кантип ушундай эме болот, кантип акча таап атасың деп бардыгы даже восхищаются. Поэтому я вам скажу, мен мисалы үчүн тоже ушундай Android Redmi болчу да телефонум ещё, декретте отурганда, я мечтала об iPhone, но это не было мне записывать мои курсы и топить. Конечно, первый биринчи айда 500 сом тапкан, бирөөнүн аккаунтун жасап, андан 1000 сом тапкан. Монтип келип туруп эле миллиондор үстүмө түшүп, 100 000, 200 000, 500 000 акча жаап калган эмес. Биринчи айда 4000, андан 5000, андан 10 000. То есть ушинтип акырындык менен анан көтөрүлгөм да. Менин жолдошум айткандай, мен кээ бирде тамашалап калам, мен ырдап чыксамбы, ырдайын десем, айтат да, элге эмгегиңди сиңирип туруп чыкпайсыңбы, лампочкадай күйүп жанбай депчи. То есть эркектер азгыча биздин күйөөлөрүбүз бизди мындай реальностька алып келип коет да, тарс этирипчи. Ошондуктан эмне дейт элем сизге, биринчи эмгекти сиңириш керек. То есть элге кызмат кылганда эл сизге акча төлөнгө даяр болот. Элге пайдалуу болсоңуз сиз, мен пайдалуумун, ошон үчүн эл келип атат, эл сатып алып атат. Эмне үчүн ал айдан башка жактан 20 000, 30 000, 100 000 деп акча төлөшөт? Эмне үчүн? Себеби дегенде есть доверие, ишеним. Ишеним качан пайда болот? Ишеним адам өзүнүн жашоосун, реалдуу жашоосун көрсөтө алганда, искренность бар болгондо. То есть я, естественно, искренне, да, как оно есть, менин жашоом көрүнүп атат. То есть это вызывает доверие. Сиз мисалы үчүн адам катары мага жазсаңыз, өзүңүздүн плюстарыңыз менен, минустарыңыз менен, жашооңузда кандай абалдар болгон, ошонун баарын пост чыгарып көрсөтө алсаңыз, вы мне будете более ближе. То есть когда я написала пост о выкидыше, допустим, да, мага ошондой, ну, каждая третья женщина, наверное, это переживала, ошондой мага айым келген да, и ошол мага кризис болгон. Трансформация через кризис, билесиз, же болбосо через обучение болот. Вот я согласованная трансформация болом деп өзүм акча төлөп еще барып алып ыйлап келем да. До этого мен ошондой потеря, же болбосо бир кандайдыр бир ситуациялар болгондо, кризис болгондо, андан кийин аны өзгөрүлөт экенсиң да, трансформация. Вот. Эмне дейт элем, упакуйте свой аккаунт, во-первых, сөзсүз түрдө күнүгө бир нерсе үйрөнүңүз, ошону трансляция.
Могу бүгүн 5 макет жазадыңызбы? Мына мен эртең тапшырма берем, видеода, допустим, видео рилс чыгаргыла. Бүгүн баарыңарга тапшырма пост о себе, өзүм жөнүндө пост деп туруп чыгаргыла. Мен де бул жакка чыгарып коем, Инстаграмдачы силерге пример болсун, орусча да, кыргызча дагы. На русском и на кыргызском можете выложить без разницы. Что еще? Главное, от души. Пост о себе эч ким жазбайт. То есть мен ал жакта среднестатистикалык ысык көл областында төрөлгөнмүн. Жөнөкөй кыргыз врачтар, медиктердин үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. Балыкчыда жашаганбыз, Токмокто жашаганбыз, анан Италияда мигрант болгом, мындай болгом. То есть менин жашоомду өзүмдөн өтөр эч ким билбейт. Ошону чыгарып, мен дагы мен жашоомду көрүп, кээ бир баалуулуктар окшош болсо, экөөбүздүн баалуулугубуз окшошураак болот. То есть вы мне будьте ближе. Мен наставник же болбосо мугалим тандап атканда сиздин мунун балдары бар экен, мага окшогон жөнөкөй эле келин экен деп сизге балким тартылам да. Да. Окей. Айжанайым, рахмат. Сурооңуз барбы дагы? Так, суроом, что еще? Ну, в основном силер мага понятие бердиңер, негизичи. Основнойун түшүнүп алдым да өзүмчү. Основнойун түшүнүп алдым негизи. Ошо. Рахмат, мырзайым сизге, чоң рахмат, ыраазымын сизге. Ийгилик сизге. Мейлиңиз. Рахмат. Продюсер, наставник дейт бул жакта биз нам. Запросы отправляют девочки. Так, мне как нужно выйти? X-ты басасыз. X. Үстүнөн X-ты басасыз. Да, я увидела. Классно вообще. Самое крутое — это общаться с вами. Обожаю. Ысык-Көл областында төрөлгөм, Балыкчыда жашаганбыз, анан Токмокко көчүп келгенбиз. 10 жыл жашадым Токмокто ата-энем менен. Андан кийин Бишкекке көчүп келдик. Жок, Бишкекке кандай көчүп келдик? Бишкекте туугандардын үйүндө жашачумун. Туугандардын үйүндө жашаш оор. Ошон үчүн үй алгым келчү. Эльнура Батырханова к нам присоединяется. Саламатсызбы, Эльнура? У вас анонимный. Мен караңгы жерде отурам, просто сүйлөй берейин, Кандайсыз Кундуз айым? Хорошо. Биринчи силерге ыраазычылык айтайын деп атам. Аябай ушундай өзүңөр бош эмес болсоңор дагы, окуп жүрсөңөр дагы, көп окуучуларыңар бар болсо да ушинтип бир жумалык бекер курс окутуп атканыңарга мен мурункуга да катышкам, тоже 1 айбы 2 ай мурун болду го бекер. Ошого да катышкам да, анан мында да катышып атам. Мен уже суроолорума деле жооп алып койдум окшойт. Бонусный сабактарды, бекер сабактарды азыркы эмеден дагы эме алдым да, анан сурооно баягы эмем бар да. Кандай башташты билбейм, мындай баарын көп курстарга эле окуйм да негизичи. Анан көп жерден эле окуп атам, угуп эле атам, что кылыш керек, Алло. Кошом, да. Ой, каяктасыз? Прием. Ошол болуп атпайбы проблема? Баардыгыбыз акылдуубуз да, ичибизден баардыгыбыз акылдуубуз, кыйынбыз, өзүбүздү королева сезебиз, башыбызда чоң корона бар, напсибиз бийик, эгобуз эле момундай, өзүбүз үйрөтчүдөйбүз, бирок кылыш керек болуп атпайбы? Арыктагы кыз келет, бирок аны кылыш керек. Баштагы кыз келет, бирок аны кылыш керек дегендей. Ошол болуп атпайбы? Көйгөй проблема турабы? Мисалы үчүн мен өзүмө наставник алдым, продюсер алдым. Ушул нерсени кылыш керек үчүнчү. Мен айтып атам да, гоняй меня по полной депчи, пока я не сделаю вот этот результат. Анан Узаткан Жусупова мисалы үчүн башка кандай чоң эжекелер, улуу мундагы эжекелер деле канча келишет. Они умнее, чем я. Я там не самая умная. Они сильнее, чем я. Но нет системы, дисциплины. Тургузуп туруп кылдырыш. Ошол болуп атпайбы? Ошондуктан өзүбүзгө алыбыз жетпейт да. Ошондуктан жеткендер да бар. Мотивация деген болот, самомотивация. Жана жетпегендер ушинтип наставник алат.
окушат чөйрө менен. Мисалы үчүн мен чөйрөдүн ичинде, группанын ичинде биринчи болгум келчү, номер 1 болгум келчү. Мен номер 1 болуп утсам экен дечимин да. И ошол соперничество мени ийгиликке жеткирген да, запусктар боюнча. Ошон үчүн мен биринчи наставник адам катары жакса барам, мугалим жагыш керек магачы. Андан кийинкиси бул чөйрө. Чөйрө дегенде чөйрөнүн мааниси өтө мындай чоң таасир этет экен да. Себеби дегенде психологдор менен жүрсөң, сен дагы ошого тартылат экенсиң. Эгерде СММщик чөйрөң бар, ошондой болсо ошондой болот экенсиң. Анан сөзсүз түрдө айылда жашап, тегерегиң баары эле ушинтип чөйрөңдөн алып эле көчө эле инфобизнес, Кыргызстан инфобизнесинин лидери менен сүйлөштүк. Анан айтат да, Кундуз, я хочу машину. У меня запрос на Сачилыңа келем, бирок мен машина алышым керек деп атат да. Говорю, да, пожалуйста, без проблем, эки айда Матиска, говорю, с твоей аудиторией, говорю, вообще можно вот так делать депчи. Анан она говорит, мен чөйрөмдө эч ким сендей болуп машинага кызыкпайт экен. Ну, я автолюбитель, да, анан путешественниктер экен менин чөйрөмдө дейт. Бирок вот мен дагы ушундай наставничествода мага верный болуп кайра повторно келгидей сен системаңды үйрөнгүң келип атат деп атат да. Почему люди ко мне приходят повторно даже на наставничество? Бул жакта, видите, отдача какая. То есть мои дегенде эле у меня начинается покровительство. Мои дегенде эле, ну, да, есть такое, да. Мисалы үчүн, эмне үчүн мен өзүмдүн кыздарымды колдобошум керек? Ал мени жактырып, келип, мага акча төлөп ошо курсумду окуп атса, почему бир жумуш чыгып атса, мен аны колдобошум керек. Так, биздин эжекебиз эмне болду? Нету ее. Бегимай Байер, хочу с вами поговорить. Давайте я вас пока подключу. А то мен кечке өзүм сүйлөй берем, тынбай. Тургузуп туруп кылыш керек дегенде кайним кирип келди го дейт. Саламатсызбы? Прямойңузга кирдим, это уже выигрыш дейинби. Бегимай, атым 23 жаштамын. Новоиспеченная мамочка дейинби. Балама 2 ай болоюн деп калды буюрса. Вот. По ходу мен ошо ойлонгонум боюнча уже примерно 2 жылдан бери онлайн сферага кызыгып келатам да. Анан кийин уже больше года байерством занимаюсь, но для себя, для близких заказываю, да, и товарный бизнес кылыпчы. Но алдыне деген только знакомые знают, да, а вот как себя преподнести онлайн сферага, ошонусун башташ кыйын болуп атат да. Мен мурун окуганда информациянычы немелечкем да, бир нерсе вот упаковка аккаунта тиндей мындай ошолордун баарын окуп, анан сабак өткөндө мен муну билем деп алышкенмин да. Анан кийин вот сиздикин ошо могу 1,5 ай мурункуңуздабы, 2 ай мурункуңузда я там тоже участвовала, анан кийин тыштап башында баштап анан ооруп калып тыштап койдум да, боюмда ар болчу да. Ну, это тоже отговорки, я понимаю, конечно. Но ушу марафонго болсо, я как голодная пришла, да, эчтеке билбейм депчи. Мындай эч нерсе билбейм. Каждое слово, каждый мондай жана жиберип атпайсызбы YouTube ссылкаларыңыздычы, в позиции ребенка, в позиции жертвы депчи. Ошолорду прорабатывать этип, прям каждый, ну, аткарайын деп ошентип келип атам да. Но все равно көрүп чыктым дагы, анан кийин выйти в сторис. Вот азыр сиз менен сүйлөшүп атпаймынбы? У меня никогда такого не было, дейинби. Неме да, мындай башкача да, а что подумают, же болбосо ити туугандар ойлойт да, же болбосо у меня дикция плохая депчи ушинтип берем. Анан кыргызча, орусча аралаштырып, анан орусчадан грамматикасы жасылбай, ну там ошибка болуп калсачы деп. А кыргызча кылайын десем, самовыражаться тяжелее, да? Ну ошо. Негизи сизди деген уже мен Москвада иштеп жүргөндө эле смотрела, да? Тогда сиз деген только начинали айтып баштагансыз. Мен Италияда жүргөндө Белла Стелла болчумун депчи. Анан кийин неме жакканда мындай открытая болуп, анан энергияңыз менен монтип жүрчүңүз го. Ошондо мындай көрүп, пролистывать этип, анан подписалась. Анан вот мен дагы ушундай болуп качан баштайт болду экен, ойлоп көрсөм азыр уже 2 жыл өтүп кетиптир да адан беричи.
Карачы, 2 жылда өстүп, сиз ошол эле калдыңыз. Ну, төрөп Мама тастап стала коюлду. замуж вышла дебейинби? Да. Да. Өтө круто. Анан менде деген неме жок да, мисалы үчүн башкалардын келиндерин кыйнашып, айылда болуп, толтура жумуш кылып успевает онлайн сферадачы. А у меня семья деген прям аябай неме да, понятливые люди, да. И муж тоже неме. Но вот сама себя перебороть не могу, да. Ошого. День рождения. 20 Когда у октября. вас день рождения? 99-го. Октября какого года? 99-го. Каралтада, да. Бишкекте турасыз? Негативный мысльдер көп экен да, сиздечи обнуление болуп турасыз да, негативно ойлонуп А вдруг не бересиз, эчтеке кол элек эле. получится? Так, мынтип. Аз түз эфирге чыкканда, я лохушка, блин, я сейчас облажаю, блин, а сейчас вот все за мной смеяться, у меня не получится. То есть, эчтеке кол элек эле сиз уже мындай негативно ойлонуп эле, өзүңүздүн энергияңыздын баарын слив кылып бересиз да. Позитивный настройго, вам нужно научиться вообще позитивно мыслить и позитивный настройго, как минимум. Ал үчүн сизге кандай десем, ну, элементарно хотя бы, я не знаю, балаңыз азыр 2 айлык экен, азыр күн ысык эле, күн жылуу, коляска алып алып көбүрөөк басасыз. Даже коляскага сүйрөп алып туруп рилс тарткан келиндерди көрүп жүрсөңүз керек. Коляска алып эле, монтесиңер, тинтесиңер деп туруп эле. Мисалы үчүн мен ошондойлордун ичиндемин да. Мен үчүн рилс чыгарыш үчүн боенуп, мен азыр түз эфирге кириш үчүн барып макияж жасап, фарфырап, бир нерселерди кийип, мне это не надо, я не хочу. Может быть, из-за того, что я 4 года жила в Италии, да, анан рилс тартыш үчүн мен так арыктап, боенуп алып, чачымды боеп, алып чыгып, анан съемкага эмнени сүйлөйм. Поэтому покажите просто свою жизнь. Хотя бы начните лайфстайл рилсов. Покажите вот эти ваши уязвимые точки. То есть девочки, көп айымдар сиздей болуп чыга албайт да, мисалы үчүн, блин, кантип чыгам, элдер. Даже посмотрите мои сторисы. Там в некоторых сторисах ошибки орфографические. Т9. Мен шашмамын да, шашып атканда каталар кетип калат. Ана мен кайра кирип алып туруп, блин, эл эмне дейт деп бир сири ойлойм да. Бул деген өзү сабак окутуп, өзү ката кетирип атат деп туруп, да ну пофиг деп туруп коем да, потому что лучше сейчас не идеально, чем идеально вообще никогда. Идеалдуу момент, балам чоңойсун, кийин, анан биз жакшы квартира, анан мондай аркамда фон болсун, качан кылам, сабактарымды тартам деп, то есть өмүр бою ушинтип откладывать этип, уже анын актуалдуулугу да кетип калат. Ошон үчүн Выгорание. у вас знания, да, у вас должны быть, во-первых, знания, базовые знания, они всем нужны. А биография боюнча, хотя бы Инстаграмды жакшы вести. Второй момент, байерство, это очень круто. Мен светильникти бардыгын өзүмдүн наставничествомду бүткөн Актилекке Сусамырда жашайт. Монда алып барат. Актилек. Бакытбекова, по-моему. Если ты здесь, тебе привет, Актилек. Короче, люстры заказала. Ага, эме деп атат. Сентябрь келет атпайбы? Балдарга кийимди ошол жактан заказ кылалы деп атат да. То есть Арзан болот, өлө арзан чыгат. арзан чыгат да. Да. И смотри, даже в моем окружении люкс байерлер да бар да. Яна Рудская кийген оригинал кийимдерин сатып, момдай, ну, биздин рынок ага, конечно, даяр эмес. Ошондеп саткан. То есть байерство, это круто. Кийинчерээк муну товарный оборот бизнеске айланса болот да. Мисалы үчүн СММде өзүң үчүн окуп, бизнесиңди өнүктүрүү окусаң, бул жакта өзгөчө. Кыз келиндерге, өзгөчө айылдагыларга Pinduodo'ну үйрөнүп алып, мисалы үчүн мен айылга көлгө барганда, эмне кылып атасың десем, келиндердин баары Pinduodo'дон заказ кылабыз биз дейт. Эмне заказ кыласыңар десем, азыр эмне тренд болуп атат, Кытайда биринчи чыгат, тем более. Трендтин баары. А мендечи было же еще самое интересное, у меня этот курс үйрөтөм дегем да. У меня Taobao, Pinduodo кантип кириш керек, полностью видео сабактар даяр да. Бирок деген ошо уже больше 20 человек обучила, но все равно мындай көп вовлеченность охват алып, сторис киргизип, Инстаграмдан кетирген мындай кыйын болуп атат да. Вот этот шаг надо мындай
дисциплина алыш керек болуп атат да мага. Анан сторис киргизсем, ошибка кетип калса, я удаляю, заново жазып кайра киргизсем, кайра жакпай калса, кайра удалить этип салам да, и все, выгораю дагы, анан кийин не хочется, да, дальше. Ну вот без вот этих эмоций уже дальше киргизгим келбейт да. А как так можно? Ты хочешь все идеально, понимаешь? Жашоо идеалдуу эмес Аябай өзү, мындай элестет. критик да Вот у меня, өзүмчү. нет, это не нужно тебе. Тебе нужно вот это для начала хотя бы өзүң, мен айтпайм буга оку, психологко бар деп. Өзүң көңүлүң жаккан, жүрөгүң жаккан психологдун хотя бы курсун окуп, өзүң үстүндө иштеп көрчү. Потому что, смотри, в моем случае, мен балким это кичинекей кезинен келген калыптанып калганда бир установкалар болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, мени ата энем эч качан тыч эмес да. Мисалы үчүн мен азыр мындай кыска шортик же болбосо ачык кийинип жүрсөм дагы атамбы, апамбы тыч эмес. Каалагандай басып жүрчүмүн. Анан, конечно, менден синдром отличницы был. Давай, жакшы оку, 5 оку, жалаң 5 оку дешчи да. То есть я по жизни ботаник. Анан, возможно, ушу кичинекей жазышыңан келаткан ушул бир установкаларың бар. Ошолордон тебе нужно, во-первых, избавиться. Идеалдуу курс жазам деп, я профукала столько миллионов. Это было года назад. Идеальный курс жазайм деп, даярданып жүрүп, потом да идеальный курс жазып алып туруп, мына дегенде эч ким сатып алган эмес, бир адам сатып алган. То есть это для меня был опыт, провальный запуск. Анан курс дагы ачып саткым келет. Мен дагы ушундай, не только курс, ты не просто курс продаешь, ты еще свою энергию продаешь, свою личность продаешь, адамдык сапаттарыңды продаешь. Анан жөн эптеп монтип сатып коюп туруп эле жөн өтүп эмес. Бул жакта давать качественный результат этим ученикам. Ты будешь расти тогда, когда твой продукт будет качественным, когда твой продукт будет давать людям пользу. Польза берсең, алар сага богу сонун окутат байырстваны, богустан окугулачы деп менде байырлер окуйт да наставничествода. Ой, классно касс обучает, она на русском обучает, 10 000, даже 15 000 төлөп окугандар бар. Я не знаю, сколько ты продавала, по 1000 сом или по сколько? Так, да, по 1000. Я просто в доме старшая, и с детства, вот вы точно отметили, просто я как пример была, да, менден кийин үчөө бар да, я хорошо училась, анан кийин родителей слушаться деп, мындай, хотя родители в деньгах ни в чем не отказывали, но все равно самостоятельная болом деп эле ушинтип тырыша берчүмүн да. Анан к себе аябай требовательная, не знаю из-за чего, и это рушит не только меня, но и окружающих, да, потому что окружающие тоже иногда ошибка кетиришет да. Я начинаю, да, критиковать, типа, мындай кылам дебедиң беле, в этот срок уже жок депчи. Смотри, научись понимать людей. Сен ойлоп атасың да, ну, я понимаю, да, мамилени сактап калыш керек да сагачы. Мамиле болгондо адамдар менен мамиле түзө алдыңбы, ал мүмкүнчүлүк алып келет. Мисалы үчүн мен менен мамиле түздүңбү, мүмкүнчүлүктөр пайда болот да. Ошондо сен дагы башка адамдарды туура кабыл алганды үйрөнүшүң керек да. Мен идеалдуу эмесмин. Я могу где-то вообще по-другому делать. Но сен кандай десем, адамдардан менин оюм боюнча, мен айткан боюнча болгула. Бүгүн мону кыл дедим, ошону кылгыла деген это туура эмес. Это диктаторство, да? Тебе нужно научиться понимать их и самой сказать, жизнь не идеальна, жашоо өзү идеалдуу эмес. Идеальный болбой эле кой, потому что идеалдуу курс жазам, идеальный момент болот, балам азыр жөргөлөйт, басканда анан баштайм деп отурсаң, сен убактыңды, жаштыгыңды, мүмкүнчүлүктөрүңдү, чоң акчаларды анан былтыркы сен элестет, орозодо бир жума окуттум, мен Алланын ыраазычылыгы үчүн баары недовольный болуп, результат кылбаса дагы, аткарышпаса дагы, мен моя задача это дать дедим да. Анан ошондон бери эми 2 айбы канча 3 ай өтүптүр да. Ты могла за эти 3 месяца хотя бы отучиться. У нас даже где-то там акция была, да. Второй момент, я была в такой позиции. Я сама хотела постоянно бесплатно и на халяву. Я участвовала в всех этих гивах. А потом мындай эме болду да, менде трансформация была, когда выкидыш был. Я говорю, а мен колу бутум со, эмне үчүн мен бекер хочу дедим да. Я пошла,
начала вот так вкладываться. Вот последнее мое обучение СУЦ, наверное, тоже знаете, да, сколько это стоит обучение. Ты когда готов сам платить дорого, да, люди будут тебе платить дорого. Ты когда сам готов что-то делать, это тоже будет. Анан негативный ойлонбогонго аракет кылышың керек. Негативный ойдон арылыш үчүн действие болуш керек сенде. То есть кыймыл аракетте үйдө отура берсең, кайра вообще негативге чыгып кетесиң да. Критика, она губит, самокритичность, это, наоборот, самооценка düşürөт. Подружкаларым, туугандарым айтышат, вот я с ними общаюсь, мынтип жашоосун айтып берет, мунусун айтып берет. Мен аларга наоборот мотивация бере алам да, типа у тебя не так уж и плохо, типа жакшы эле, мындай экен, мындай кылып көрбөйсүңбү депчи, анан алар айтышат да, сен менен сүйлөшкөндөн кийин эс алып калам, үйгө келип жакшы болуп калдым дешипчи. Но Мен сага бир нерсе айтайын. Потому что сен по цифрам ты психолог прирожденный. Может, кийин бир 35-ке чыкканда психологияны окуп, психолог болуп кетесиң. Пока байыр болор. С другими я понимаю, но өзүмө келгенде вот это перфекционист или что, вот эта требовательность кетпейт да, вот когда өзүмдүн сабактарыма келгенде, өзүмдүн обученияма келгенде, даже вот недавно я стала мамой, кыйналып калдым да в родахчы. Бала кыйналып төрөлүп калды, и этот желтушность болду, и я сама себя винила, типа вот, не смогла справиться, дегендей кылыпчы. Чувство вины качан чоң акчаларды алып келбейт, во-первых. Во-вторых, у тебя, ну, да, мен эми бияка эме бир сыйра разбор кылып коеюн сага, миссияң төрт турбайбы, то есть видишь, неудовлетворенность, максаттарды коюп алып жетпей эле сен өзүң менен өзүңдү разрушать этип бересиң да. И цель көп коесуң, жете албайсың и разрушаешься от этого. Анан недовольство у тебя есть из-за того, что вот такие вот моменты. Мой тебе совет: кыймыл аракетте болсоң, вот этот негативке, страдать эткенге, депрессияга кирип кеткенге убакыт болбойт. Чөйрө таап, максат кой, я сделаю крутую фотосессию, я потрачу там, обновлю. Дальше я буду постоянно вести блог, чтобы моя лояльная аудитория росла. Даже если мен курс сатпасам дагы, өзүмдү личность катары мен айтпадымбы? Сен мага жаксаң, мен сага доверять этем, мен сага люстраны 20 000 заказ кылам, да? То есть я и заказала, потому что я ей доверяю. Потому что я отучилась, мен аны билем. Доверие. Понимаешь, доверие слово. Ал мага келди, алайдан мен тааныбаган адамдар 10 000, 20 000, 30 000 акча которот. Мен аларды өмүр көргөн эмесмин, понимаешь? Они приходят, допустим, на наставничество, 100 000 переводят. Почему? Потому что есть доверие. Потому что есть доверие. Потому что есть доверие, поэтому вот в твоем случае өзүңдү мына заказ кылдың го балаңачы. Вот балама мондайлар заказ кылдым деп распаковка кылып, музыка менен. У тебя есть голос, у тебя есть внешность, поэтому тебе ничего не мешает. У тебя есть молодость, самое главное это молодость у тебя есть. Жаштык бар, билим бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Тебя ничего не мешает, просто ты сама себя ылдый. Поэтому, ну, ишен эме да, уверенность качан пайда болот сен ошо мына мисалы үчүн ты заказываешь, веришь. Вер, закрой, пожалуйста, Джан. Можешь там туда выйти? Окей. Вот. Бару да суроо. Өтө жөнөкөй экенсиң, мен сени высокомерная деп ойлогом дейт. Ооба, элдин баары ушундай айтышат, высокомерная деп. А Жанды көргөндө вообще сүйүп калышат деп. Кичинекей арык кыз турбайсыңбы депчи. Сен вообще чоң элестетчимин, арыкташ керек дей бересиң го. Поначалу вы мне тоже такой казались. Высокомерный. Но этот айтыңар го, с простой семьи, с көлдөн, алма сатчым. Анан кийин уже чем больше залипаешь, тем больше начинаешь узнавать, да? И силер айтып атпайсыңар, баалуулуктары окшошот депчи. Либо вот адам тартылат экен, либо из-за того, что ошол баалуулук ада совсем жок болсо, издепчи ошол нерсени. Же болбосо аябай жакын болсо, ошол үчүн тартылат экен да? Мен билишимче.
ооба мисалы үчүн мен биринчи мен канча 6-7 наставник алдым да анан биринчи наставник тандап атканда мага бир жаш кыз чыкты, жапжаш кыз, анын баласы жок, 20 жашта. Экинчиси чыкты, 3 баласы бар. Аны элестеп мен кимди тандадым? Албетте өзүмө окшогон келинди, бала чакасы барды, ал мени түшүнөт деп тандадым. Көрдүңбү, көзүм баалуу бир болуп атат. Эгерде мен мисалы үчүн азыр квартирада жашап тажадым, мен дагы эптеп бир комнат болсо дагы өзүбүздүн үйүбүз болсо деп мечтать этип, ушул менин максатым, максатыбызга жетебиз деп аракет кылып ошону көрсөтсөм, мага окшогон өмүр бою квартирада жашаган үй бүлө, ошол келин экөөбүздүн эмебиз бир болмок да. Анан сен өзүңдүн ушу мына страхтарым, негативный мысли, же болбосо уялам деген постторду чыгарып өзүмдүн сезимдерим менен бөлүшсөм, блин, она искренняя демекмин да. Я же говорю, у меня было выгорание. Я хотела все бросить. Допустим, ийгиликтин аркасында ушундай нерселер болгон. Это говорит о том, что Инстаграмда көрүп атат, акча, деньги, Lexus, все, но аркасында кандай эмгек бар? А балким мен ал бир нерселер дагы болгон, ким билет, туурабы? А мен айтып атам, не завидую этому человеку, потому что ийгиликке жетиш үчүн ал дагы канча бир эмгек салган депчи. Вот в этом плане. Насчет, видишь, вот просто сделай анализ, понимание и стратегию. Вот 3 пункта. Ты сделал анализ, мага айтып атасың, өзүңүз жөнүндө айтып бердиңиз, көлдө кичинекей кезимде ооба жолдо алма сатчымын, өрүк сатчымын, жөнөкөй эле үй бүлөдөн. У меня, вот, например, я из простой семьи, у меня муж тоже не миллионер. И эгерде сен өзүң жөнүндө мына баарыңарга тапшырма, өзүм жөнүндө салам деңиздер таанышалы деп таанышып пост чыгарасыңар, жана эртең өзүңөр жөнүндө стористер жазап туруп айтып берсеңер, мына менде болупчу, мына өзүм жөнүндө эме мой путь деп турат, менин жолум. То есть я не знаю, может, ты на трудой работала, может, ты нянечкой была, может, ты официанткой была, я же не знаю твою жизнь, но мне интересно. Если ты это все выложишь, покажешь, твои же подписчики начнут что делать? К тебе быть ближе. Отмечайте меня, СММ отбылы, я буду репостить имя. И люди будут заходить к вам. Жирма меникин разбор кылыңыз дейт. 2003 такие молодые девчонки. А стро барбы сизде дагы? Главные нужные инсайты уже получила, кажется. Ну, с завтрашнего дня начну действовать. Не завтра, сейчас. Хотите, вот скриншот сделайте, выходите в сторис, транслируйте сторисы, потому что мындай да, бүгүн болуп аткан нерсени в моменте, вот чем я отличаюсь, азыр болуп аткан нерсени вот сторис чыгарып коюшум мүмкүн да. То есть в моменте жасаган нерсе бул моменттеги энергия. Эртең балким мен унутуп калам, эртең вообще киргизгим келбейт. И уже не актуально, да, поэтому я за то, чтобы хотя бы начать с чего-то. Вот. Хорошо. Окей, все, давай, пока. Так, у нас тут очень много запросов, девочки. Кимге попадет? Ошоголе эме кылабыз, я не знаю. Так, эгерде мен эфирге чыгып суроо берип, лично өзүм менен консультация алыңыздар келсе, запрос жөнөтсөңүздөр болот. Так, мени да кошосузбу дейт. Кошуп атам, Бегимай молодец дейт, бирок жыйынтыгым жок болуп жатам. СММ адистиги боюнча окуп издеп жатам. Разбор болгондо мен сизге келишип керек. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, атыңыз ким? Атым Жаркынай Гөлдөн. Тамчы айылынан. Мен бүгүн эле кошулдум силерди, Инстаграмдан эле рекламадан көрүп аябай кызыккам да. Бирок баарын эле бүгүн скриншот кылып, өзлөрүнүн баягы аккаунттарын жиберишти го, ошондо көрсөм. У нас, оказывается, все женщины в Кыргызстане начали работать деген. Баары эле, то есть или СММ иштешет, или байер, или дагы бир нерсе кылып экен да. У меня просто эле личный блог болчу да. То есть мен эч кандай эч нерсе кылбайм. Я в школе работаю, я соцпедагог, психолог. Анан Инстаграмда у меня просто личный блог болчу да. Анан хотела ошол СММге кызыгып, ошону үйрөнүп, можно, оказывается, зарабатывать там деп ошого эле интерес кылып атам да.
Күнүңүз туулган күнүңүз качан? 17 февраля 99 год. 17 февраля. 17 февраля какого? 99 год. 1999. Ничего себе, такие молодые девчонки. Азыр иштейсиз бе? Да, в школе работаю. У меня 2 детей. Круто. Садик ходят. Круто. Конечно, можно деньги заработать здесь. Можно. Деньги можно заработать, да. Бирок коммуникация кылганды үйрөнүңүз. Эң биринчи, анан качан акча тапса болот? Как минимум, мисалы үчүн, кээ бир ойлоп атпайбы, сен курс окуп туруп эле курс ачам депчи. Жок, сен ошол билимдерди мындай денең менен сиңирип, хотя бы бир баракчаны алып, өзүңүздү так көрсөтпөйсүз да. Айтып атпайбымы, шешеп саткан айым болсо, или тамчыда мисалы үчүн гостевой домдор көп. Ошолордун аккаунтун алып барган айымдарды деле билем да. Как минимум 5000 сом алышат, 10 000 сом алышат, алып барганына жараша. Анан качественно алып барыш үчүн билимдерди дайыма, даже бир жума эмес, даже бир айлык курс аздык кылат. Керек болсочу, до сих пор окуп келатам да. Постоянно тренды, постоянно работа над собой дегендей. Жан, иди спать. Иди спать. Жан. Поэтому бул жакта эмне дейт элем? Окудуңуз бе курс? Кандай курстарда окудуңуз? Нет. Вы у меня первый раз окуган эмесмин. Даже 1000 сомдук курстарда окуган эмессизби? Психология жаатынан, же болбосо өзүнүн өнүктүрүү боюнча? Нет, я сам... Нет, Эч нерсе окуй элексиз. мен БГУну бүткөм. То есть социальная педагогика, психология депчи. Анан ошол боюнча эле в школе работаю. А так башка деле курстар, курс повышения, когда в школе из школы отправляют же, ошолор деле окугам, а так мындай через интернет, онлайн окуган эмесмин. Да ну, блин, такие люди есть, оказывается, на белом свете. Блин, прикольно. Негизи түшүнөм. Мындай да, мен өзүм көлдөкмүн го. Менден көбүнчө чё скрывать, оштон көп окушат. Ош, Жалал Абад, Баткен. Эмне үчүн? Менден көлдүктөр, нарындыктар, таластыктар аз окуйт. Анан мен айтам да, эжемди делечи, окуп албайсызбы десем, өзү тамашалайт да. Биз баарын билебиз дейт акта депчи. То есть северяне немножко жалкоо болобуз, согласитесь? Башында менден чыгып окугандар южная сторона, юг болчу, то есть именно мен аябай ыраазымын оштуктарга, себеби дегенде алар мени колдоп кетишкен. И тыртынып эң сонун результатты өжөрлүк менен, талыкпас эмгек менен жеткен именно с юга были. И мени да көп оштук деп ойлошот, себеби дегенде тытынып иштейт дешет да, тытынып иштейт, кандай десем, тынбайт дешет мени, эмгекчил дешет да. Для меня это наоборот комплимент. Мен өзүм ошко барып тренингтерде ведущая болуп тренинг алып барганда айтам да, мен силерге жакынмын, потому что мен даже жолдошум менен оштук дейт. Поэтому мне дейт элем, я не удивляюсь, это нормальное явление. Как минимум ушул бир жумалык акысыз курстун чатына да кошулуп, активдүү болуп, ушул просто мындай билимдерди алып, видеолорду көрүп, аракет кылыңыз. Экинчи момент. Ну вот смотрите, вы думаете, быстренько деньги хочу сделать, депчи, быстренько эмес, жакшы, кандай десем, как минимум, мына СММ магистрин окуп атасызбы, биринчи 2-3 баракчаны жөн эле бекер жаза беришиңиз керек, отзыв топтоп. Андан кийин мен айтып атамбы, макет жаза, мону жаза, логотип жаза десем, 4 эмес 10 жазашыңыз керек. Өзүңүз мугалимсиз го, аракет кылыш керек. Потихонечку. Бир макет, анан мугалим болсоңуз, мен мисалы үчүн орус мектепте бүткөм. Ойлорум, түш көргөнүм орусча, бирок кыргызча сүйлөйм, үйдө кыргызча сүйлөйбүз. Анан посттор кыргыз тилинде, адабий тилинде салыш оорураак болгондуктан мен копирайтер колдоном. Менде Зина Гулеже, менин насаатчылыгымды, курсумду бүткөн эжекем бар, Ош Муунун мугалими. Ал биздин копирайтер, то есть мен голосовой менен да деп жөнөтсөм, ал мага текст кылып чыгарып берет менин оюмду. Мен ага акча төлөп берем. 300 сом, 500 сом берем. То есть өзүң көрсөтпөй эле ар кандай булактар бар да. Жакшы жазасыңбы?
оюмду жакшы алып бара аласың, ошону да кылса болот. То есть, как я не говорю здесь миллионы, да, но начать хотя бы вот так зарабатывать чем-то можно. Плюс еще мугалим болуп, действующий мугалим болуп иштесеңиз, как минимум байыр болуп, ошол жакта билбейм, может силердин мектепте уже бар ошондой мугалимдер, байыр болуп, под зарплату сумка алып келип беришип, бир нерсе саткандар балким бар. А эгерде сиздин еще плюс эмеңиз бар болсо, дүкөнүңүз бар экен, магазин иштетесизби? Артта холодильник. Мы же на институте без отдыхающий тозостан. То есть у нас коттеджи есть, ошолорда кишилер келишет. Круто, круто, круто. Круто. Вот это тоже можно прокачивать тоже. Инстаграм алпарасыңарбы долго? Нет. Круто. Ну, смотрите. Анча-мунча келиндер, биздин отдыхающий центрыбыз бар деп, личный блог клуб, фаундер, владелица, там, дом отдыха тамчы деп коелушмак. Я думаю, что это у всех есть возможность, у всех бар, да, мүмкүнчүлүктөр бар. Можно без проблем. Можно отучиться, можно вот эти знания применять. Көлдөн деле окугандар эми бирин сирин эми пайда болуп баштады. Көлдөн нарындан таластан да, не в обиду, конечно, но на самом деле эми кичине баштады. Сетевойдо иштегендер деле билет болушуңар керек, эң көп с южной стороны аябай мындай иштерман болот го. Иштерман болуп көп нерсеге талыкпас эмгек кылгандыктан көбүрөөк, даже сетевойлорду дагы көбүрөөк результат жаза алат. Инфобизнесте да, Кыргызстанда я, наверное, единственная искусская девушка. И то с ошими эмедери. Ошол эми бизди көлдү алып чыгыңыз дейби. Бизди үйрөтүңүз. Бизди алып чыгыңыз эми. Арпанстан үйрөнүп. Жоопкерчиликти мага колдонотпайсызбы? Мен да монтип кылам деп, кайра өзүңүзгө мотивация бербей, кайра сиз мынтип атасыз да. Давай мени арыктат, давай мени төрөт дегендей элечи. Постараемся эми сиздин салтыңыздарды көрүп үйрөнүп. Спасибо большое. Не за что. Главное, смотрите, жана айтып кетпедиби, я сняла корону депчи, то есть здесь очень важно снимать корону. Я, например, же могу сказать, мен мына Бактыгүл Бадыеваны запуск кылгам, ону кылгам, тигини кылгам деп, российский эксперттерге барып, же болбосо бир окууга барганда, корона менен барсам, мен ал жерден эч нерсе алып кетпеймин да. Ошон үчүн я обнуляюсь, я такая супер круто, я делаю вот такие запуски, я столько зарабатываю, я вот такая деп барсам, я оттуда ничего не получу. Очень важно обнуляться перед обучениями, да, и принимать это. Так. Тесто датка дейт. Рахмат сизге, Бегимай. Жаркын экенсиз. Классно. Очень жылдыздуу экенсиз. Красивая улыбка у вас. Инфобизнес дейт, инфобизнес өкүлдөрү. Продюсер дейт, просто огонь дейт. Массаж его Айзы. Ильза. Давайте прям пообщаемся с вами. Пообщаемся. Можно я себе чай заварю? Вот. Алло, саламатсызбы? Караңгы жанагы сиз, Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы, Бележе? Музеже? Мен да эсимим курска жамаы кызыгып окудум, анан бул жакта баягы эле сториске 1-2 күн чыгам, анан кийин кайра эле чыкпай калып, ошентип элечи. Кайякта жашайсыз? Ош, Кара Суу, Зинаида. Туулган күнүңүз? 24 август. 2002 жыл болгон. Турмушта Ооба, бир балдарыңыз кызым бар. барбы? Сонун
эмнеси бир нерсе сатасызбы же инстаграмда эмне иш Жок, алып иштеке барасыз? деле сатпайм. Өзүм окуп бүткөм, бирок азыр үйдөм да иштебейм. Анан азыр эчтеке сатпайм. Ошол наставник, инфопродюсерден ошондой курстарды окуп көрдүм. Анан түшүнгөндөй болом, түшүнөм, билем да. Бирок ошону иш жүзүн аткарышка келгенде жалкоолонуп калам же болбосо мындай уялам адамдарданчы. Мгм. Смотрите, келе калыптыр эле народный артист, эмгек сиңирген артист болуш оңой эмес да, элге эмгек сиңириш керек биринчиден. Анан мага келет 1000 сомдук, 500 сомдук, даже 3000 мындай арзан курстар деле болот десемчи. Анан эртең менен эмне дейт? 500 сомдук деле бар. Ишенесиңби? 500 сомдук деле курстар бар. Анан ссылка эле жөнөтүп коет дейт да. Анан ссылка эле жөнөтүп коет, кайтарым байланыш жок, разбор. Даже биз азыр чатка кирип алып, менин командам ар бирөөңдү разбор кылып атат. Элестеткиле, жирный строчкаң монт депчи. То есть для меня важно, чтобы не просто так отучились, да, анан өзүңө суроо бергениң. Я не знаю, я прям уверена, что у тебя были арзан курстар. Арзан курстар тандаган. Анан онлайнга мээң жетпей атса, түшүнбөй атсаң, анда офлайн. Ошто кара суудан наставник алып алып, прям аркасынан түшүп, ошол результат көрсөткөн. Сен каалаган жашоого жеткен, сен каалаган результатты кылган. Не так, что мен азыр төрөгөндү үйрөтөмүн эмес, өзү өмүрү төрөп көргөн эмес, или там үйдө отуруп алып элестет, үйдө отурган келин, анан мен силерге азыр инвестициялар жөнүндө үйрөтөм деген эмес, результат кылган. То есть мына мен жана пример келтирип кетпедимби жөнөкөй тилдечи. Мен семиз толук болчумун, ичимден айрылдым, ичим кетти, арыктадым, ушул диета менен арыктадым. Кыздар, мына 500 сомдон давайте загоняйте, 500 сомдон бир айга силерди арыктатканды, өзүм деле арыктаганды үйрөтөм. Ошонтса еще ладно, можно, да, поверить, у него будут крутые продажи. Поэтому, когда ты выбираешь человека, смотри не на цену, а на ценность, что он тебе дает. Обратку смотри сөзсүз түрдө, анан аткарышың керек. Жоопкерчиликти өзүңдүн мойнуңа, жоопкерчилик алганды үйрөнгөндө акча таап баштайсың. Анан детская позиция деген сабакты көрдүңбү, түшүнө алдыңбы? Эми колум бош, эми кирсем эле сен прямо өзү ошо карап отурат элем. Азыр бир эки кыздын разборун дагы угуп отуруп, аларда айткандары бүт бардыгы менде дагы бар болуп чыгып атат да азырчы. Карап отургандачы, ошолор айткандай эле мен деле ошол бир эки күн чыгам уялып, ошолор айткандай эле да, азыр мен айткан менен азыр көрүп бүттүк го баарыбыз. Анан эмнеден мындай уяласың анда? Инстаграмга бир эки күн чыгам, анан кийин баягы баракчаны упаковка кылганда дагы пост чыгарганда адамдар лайк басат. И мына сиз айткандай эле жанагы мына акча таап алайын, бирдеме кылып алайын деп эле кирип атат деп ойлошот деп, мен дагы ошентип ойлонуп отура берем да. Ну и что ж, ойлоно берсин, зато сен үйдө жаткан жоксуң да, диванда сасып эле ушактап, звездалардын стористерин көрүп убактыңды арнап. Будь автором, а не потребителем контента. Любой социальный сетьте авторларды продвигать этет. Күнүгө мындай да, сен өзүңдүн жашооң менен алек болуп, өзүң мындай эме өтүп атканда, кара суу эмес, куршаптан деле окугандар бар менен, ишенип кой. Аракетти болсо кылышат. Тахмина Алишер кызы куршаптан, мисалы үчүн, Тажигүл айыл эмне эле, билин, кызыл өрүктүү беле, бир нерсе деген айыл да, короче, суть в чём? Ошол айымдар, мына, ишенесиңби, боларында тиштери жок болсо дагы, они готовы вкладываться в себя, жашоомду өзгөртөм, өнүгөм деп. Представляешь, насколько биздин кыргыз келиндер жашоосун өзгөртүп, өзүн өнүктүрүп. Эмне үчүн азыр психология курстары аябай спрос болуп атат, элдин баары окуп атат го, көрүп атасың. Себеби баардыгыбыз өзүбүздүн үстүбүздө иштегенге даяр экенбиз. Мына көрдүң, мен блок болуп атам, установкаман кантип айрылам, уялып атам деп атасың. Сага бир кризисче бир нерсе болуш керек да, то есть мен уялып, мына көрүп отура берейинчи, балам мисалы үчүн жакшы кийинип, өзүм да жакшы кийинип, хоть кичинекей матис алып алсам деле 200 миңге, 200 миң оңой эле тапса болот. 200 миң оңой эле тапса болот. Поверь мне, миллион тоже можно заработать легко, если сен, мисалы үчүн, как ты думаешь, мисалы үчүн мен 150 миңге,
насаатчылыкка бир адамды алып атканда мен жоопкерчилик аламбы? Мен жоопкерчилик алам, мен сезем. Мен жоопкерчилик алганга даярмын. А сен даярсыңбы азыр, мисалы үчүн Анжелика Кайратовна же болбосо Бактыгүл Бадыева келип, давай, мен Зинаида. Зинаида. Давай, Зинаида, мен чыгарчы, давай, мен курсумду упаковка кылып, мен чыгар Инстаграмдан десе, макул деп туруп, жоопкерчилик алып иштегенге даярсыңбы? Жок. Жок. Значит, акча жок болот. Потому что сен в детской позиции. Детская позиция деген эмне? Кичинекей балага, мен балдарыма 5000 сом берсем, ал билбейт. Кичинекей балага позиции. Мен өзүм ошондой абалда болчумун. Эмне үчүн мага айфон алып бербейт күйөөм? Эмне үчүн мени колдоп койбойт? Мамам менен иним мени эмне үчүн ак үйгө жумушка орноштурбайт? Жакшы жумушка киргизбейт? Эмне үчүн мага 100 000 берип койушпайт? Мен бизнес ачат элем. Элестет? Претензия. Мамама, иниме претензия, күйөөмө претензия. Эмне үчүн Инстаграмда башкалар жума сайын кафейняга барат, кафеде отурат, бизде эчтеке жок. Эмне үчүн мага айфон бербейт, мега подарок бербейт? Видишь, у тебя сплошная претензия ко всем, а өзүң биздин көзүбүз өзүбүздү көрбөйт да мындай. Башкаларды көрөбүз да, а өзүбүздүн ичибизге бурулуп турса, көзүбүз өзүбүздү. И вот это самое крутое, это когда сен өзүң үстүндө иштеп көр детская позицияны, сөзсүз түрдө көр. Потому что мындайда даже 40-50 жашка чыккан айымдар бар, өзүн кичинекей баладай алып жүрөт да. Сен мага мынтип койдуң, кылбай койдуң, колдобой койдуң, мага устукан бербей койдуң, жоолук салбай койдуң деп таарынгандар бар. Они приходят, мен психологдор менен иштешем го. Директте отурам, анан таарына берем, или каждая третья женщина жаш кезинде, кичинекей кезинде подвергалась насилию деген нерсе бар да, то есть зомбулукка, то есть кармап, ар кандай мындай ар кандай случайлар болгондо ошонун баардыгы блокко дагы алып келет да. Второй момент. Третий момент это ты можешь бесконечно учиться. Бир эмес 10 СММ курс окусаң болот. Бирок кыймыл аракет кылбасаң, результат болбойт. И пока ты молодая, пока ты видишь, я не знаю, что тебя замотивирует, ты же хочешь достойно жить, роскошно жить, жакшы татыктуу жашагың келет. Ну, не знаю, в хорошем смысле тогда бир конкурент таап ал. Чем я ее хуже деп өзүңө суроо бер дагы и аракет кылып башташың керек да. Анан айтып атпаймынбы? Системность. Мен башында ушинтип силерде болуп үйдө отуруп баштап атканда мен башында болгон акчамды билимге гана салчумун, кийимчи эмесмин, кийим алчу эмесмин. Ашып кетсе балдарымы алчумун, ушулардын садигине деп акча топточумун. И бир жылдын ичинде эми өзүңдү да сыйлабасаң, выгорание болуп кетет экенсиң да. Ошон үчүн акчаны өзүңдү сыйлашың керек. Акча таптыңбы, чуркап барып өзүңө жакшы көргөн сумкаңды ал. Өзүңдү сыйла. Таптыңбы акча, өзүңө чапта. Потому что башкаларга эле булам кетире бергенде балдарыңа деле, то есть это приводит к выгоранию. Анан өзүңдүн мозгуң дагы мотивация алат да. Так, биз булайда 10 000 таптык. Мен өзүмө ушундай сумка алдым или көйнөк алдым деп, то есть калган, я не знаю, 5 000 сен катып койдуң, 3 000 дагы өзүңө билим инвестиция кылдың да, то есть правильное распределение своих денег. Матис деген эмне? Бул 200 000 в среднем, 200 000 сом. Мен айтып атпаймынбы, айылда хотя бы жашасаң дагы бир 1000 сомдук деле, 2000 сомдук курс болобу, же болбосо бир 2-3 баракча, 2 баракча ошо курсапка барып эле кара суу, ош кара суу базары тугуп турат да, ё-моё, Бодордойдон кийин кара суу базары турат да. Ошо карма анда ал да ошол жактагыларды алып, личный бренд базардагылардын акчасы өлө көп. Карма ошо. Алып туруп, у тебя всё под рукой. Туугандарыбыздын баардыгы кара сууда базарда отурат өзү. Ну, тогда сен деген мисалы үчүн базарда отурган Дордойдогу эжекелер мага эмне келип атат? Чөйрөмдү өзгөрткүм келип атат. Инстаграмды алып барып мен эчтеке саткылар келбейт. Но Инстаграм аркылуу өзүмдү мындай көрсөтүп, фотосессияга барышат. Я не знаю, постарайся, я не знаю, хотя бы ошо баарын чогултуп алып, жетелеп, өмүрүндө фотосессияга барбагандар бар. Мен мисалы үчүн курска келгенде идите на фотосессию, вот это, давайте деп тургондо, кээ бир адамдарга ушундай мындай мону кыл деп катуу айткан керек экен да. Мону кылгыла деп койгондо адам барып кылат.
Анан өзү сүйүнүп мага ыраазычылык айтат да. Фотосессия кылып келдим. Менин самооценкам ушунчалык көтөрүлдү. Көрсө болот экен да. То есть аккаунту сонун кылып упаковка кылып алды. Өзүнүн үстүндө иштеп алды. Фотосессия кылган деле өзүңө акча чаптаганың да. То есть чаппайсың да өзүң чыгасың. Это тебе придает самооценку, повышает. Анан албетте навыктарды как минимум ошо айтып атпаймынбы, системность. Мен ошо 1 жылдын ичинде бир да жолу эс албап турмун. Күнүгө сторис тартып чекемин. Ё-моё, представляешь, системность. Ал кезде 100 киши көрчү стористи, 1000 подписчик. Системность, дисциплина баары бир результатын берет экен да. Анан албетте билим болуш керек. Мен постоянно окутуп атамбы, кайра барып окуп келем. Окуп атамбы, окуп келем. Чөйрө. Менден күчтүү наставник, мен авторитет, мен анын тилин алыш үчүн ал мага авторитет болуш керек. Поэтому работа над собой. У тебя, смотри, сен мен бир аз уйкучураак, жалкоорок экенсиң. Есть такое? Жалкооракмын. Уйкучу. Сен өзүң жаныңды кыйнабай иштесең, жаныңды кыйнабай иштешиң керек да. Жаның кыйналса, жаның кыйнаган кара жумушта иштей албайсың да сен, туурабы? Өзүң комфортуң түзүп алып, машина алып алып, мындай кыйналбаган, үйдө отуруп, базарга чыккың келбейт, но үйдө отуруп ошол акчаны тапкың келет да. Эми я понимаю, все мы хотим комфорта, тем более балдарыбыздын жаныбызда болгубуз келет да. Бир колуңда бешик турса, бир колуңда телефон менен хотя бешик болсо, коляска болсо дагы получается хотя бы бир 15 миң, 20 миң тапса болот го. Өзүң жетет го. Ну все тогда. Гос жумушка барып за 20 миң алгыча, бул эми ушул билимдериңди колдонуп, как минимум вот это 20 тысяч это порог, да? То, что ты можешь зарабатывать, как минимум. Согласись? Можно же? Ушел, Зинаида. Можешь потом выслать в личку, в директ аккаунт, посмотрим, сторис разберем. Может быть, завтра разберу, если получится, да. Может быть, прямой эфирге чыгып туруп прям көрсөтүп бияктан айтып берем. Не обещаю, что потом вы же обеими качан деп анан. Но это да. Эме мен мындай тааныштарыма же эмелерге мен эсимимде окуп атам, ушундай жакшы экен деп баарын билип эле турам, түшүнүп турам. Анан давайте мен баракчама упаковка кылып берчи, же болбосо мен баракчама алып барып берчи дегенде сразу мындай коркуп баштайсың да. Сразу ушул жерде отказ кылам. Мындай өзүмө ишенбегендиктен болобу, же болбосо чын эле мындай өзүм каалабаймынбы ошондой. Бирок кылайын десем колуңан келет. Ошого мындай же болбосо жалкоолугум кармап калабы, ошого мындай көп мен ойлонгум келбейби, ушундай болом да. Сен балдарыңа жаркын келечек каалайсыңбы? Өзүңө машина алып, жакшы жашоону каалап, ата-энеңе умрага сертификат берип, ата-энеңди отдыхка кетирип, путешествияга барып, жолдошуң менен. Ты же не хочешь спрашивать его деньги, да? Ты хотела бы сама татыктуу, мисалы үчүн, подарок берип ата-энеңе где-то, өзүңө каалаган нерсеңди алып, өзүңө мотивация, цель коюшуң керек, да? И вот это твоя мотивация, она должна тебя двигать. Мен мисалы үчүн ушундай күн суук, кышында дагы коляскага балдарым сүйрөп алып садикке алып барган күндөрүм болгон. И мен өзүмө суроо бердим да, мен 2 дипломум бар, мен 30га чыктым. Неужели ушунчалык алсызмын? Өзүмө хотя бы фит ала албайм дедим да. Ушинтип самсалап бешигимен бери, коляскаммен бери жүрө беремби, таксиге да акча жок. То есть я хотела свой комфорт, я ее себе создала. Муж работает как может, старается, ал кезде ипотека, үйлөрү санан. А я могу тоже, да, вот вижу его и хотела поддержать. То есть, и у меня получилось, потому что у меня была мотивация. Я не скажу, что Монтоле в один щелчок, это работа, күнүгө. Идеальный болбосом дагы, күнүгө кыла бериш керек да. Кечке ойлонгондон кыла берген адам жеңет. Сен пока ойлонгуча тиги жаныңда кошунуң үйүн баарын шыпырып, эмесин огородун чагын баарын тазалап, баарын кыла берсе, мөмөсүн эмесин үзүрүн көрөт да. Сен ойлонуп
кылсамбы, помидор отосомбу, анан муну жасасамбы деп ойлонуп бергенче сенден убактың кетет, энергияң кетет. И это самое ужасное. Ждать и когда деп энергияңды короткучу, андан көрө кылдыңбы, жыгылып отурдуңбу, кайра туруп кет. Лучше сделай. Ну, мы пришли в мир ошибаться. Без этого никак. Пока мы живы, нам свойственно ошибаться. В этом суть. На ошибках мен ошондо провальный запуск кылбасам, мен канча деген ошо выгоранияны өтпөсөм, эмоциональный выгоранияны WhatsApp'тан жазганда уже тошнит болуп калган состояниянын баарынан өтүп, бардыгынан келбесем, мен азыркы абалга жетпейт болчумун. Поэтому ошибки и вот эти провалы, они наоборот нас делают сильнее. Это мой опыт. А опыт, он всегда дороже денег. Окей. Кадимки мындай энергия кандай десем, үйдө отурган айымдарчы, даже мындай адамдар менен сүйлөгөндө да, мамиле кылып атканда дагы сүйлөөргө сөзүм дагы таппай калат экен да, мындай үйдө отуруп эле жапайы болуп калгандай болупчу. Азыр сиз менен сүйлөшүп атканда азыр кадимгидей энергия болуп атпайбы бул жакта, өзүмдө башкача бир чувство болуп эле кантип эле мен сүйлөшүп атам сиз менен депчи. Билим энергиямен берилет, да? Билим энергиямен берилет. То есть, давай, то есть здесь дисциплина, бардыгы дисциплина, системага, мына күнүгө кыла берсең, привычкага айланат. Мына бүгүндөн баштап 7 күн сториске чыгып, 21 күндө привычка, адаптация болот экен адамдачы. 21 күн тынбай сториске чыксаң, мен азыр сторис мен үчүн привычка, да? Эртең менен барат эле, кутмантаң кандайсың, ла тапала. Чачым таралган жокпу? Чыга берем. Хвостик менен чыга берем. Эртең менен турганда мен супсулуу болуп койгонбойм. Ошол бойдон чыга берем, потому что мен билем, абсолютно все женщины, когда просыпаются утром, они все не в макияже. Я это прям гарантированно могу сказать. Я могу, конечно же, там макияж сделать, красиво одеться, выйти сказать кутмантаң, но я так не хочу, потому что я знаю, что у всех жизнь такая же, как у меня. Бир күнү ыйлайсың, бир күнү анча болуп, бир күнү сынып каласың, бир күнү турасың. То есть жашоо өзү ошондон турат, да? Ошон үчүн мен болгон жашоом как оно есть преподаю. То есть у нас даже кээ бир үйлөрүбүздө стористен көрсөңөр, люстра жок. Но я показываю. Фандар жок, но я показываю, как у нас есть, да? Потому что это и есть жизнь. Ошон үчүн өзүңдүн айылда жашап атканыңды, казанда тамак жасап атканыңды, то есть кайын журт менен жашайсыңбы, бүгүн кандай, ошол мага интересно, да? Ошол жашооңду кабыл алып, жашооңду көрсөтүп, өзүң, мен айтпайм биякта Бишкекте моомдайдын баары сени барып көрөт деп. Өзүң окшогон тегек четтеги келиндер, жаш кыздар, мына 99-жылкы болсо, 2002 болсоң 2004-төр көрөт, 1999-дар көрөт, 98-дер. То есть өзүңдүн адамдар келип өзүңдөн көрөт. Кийин ошон акырында калыптана берет аудиторияң. У каждого свои люди. Окей, Өзүм курактуу адамдар өзү менен болот экен ошондо. конечно, придут к тебе твои люди же и придут. Майрам Шоп. Рахмат, Ого, круто. Майрам Шоп. Чоң рахмат сизге. Давай, делай, главное, делай. Можно быть бесконечно умной, но если не делаешь, не будет результата. Делать просто вот так, встаешь и делаешь все. Больше ешкандай формула жок. Рахмат, чоң сизге. Окей. Так, что хотела еще рассказать? Сөзсүз түрдө көрдүңөрбү, у всех хромает, вот уялам, элим не дейт. Эл сизге кыйын учурда жардам берип, памперс алып келип берип, продуктуңуздан бери, давай элитка ал, давай үй ал деп эметпейт. Сен өзүң аракет кылышың керек. Бизде Саламатсызбы? Ой, мен чынчылып калган. Мен Зумрат, 23 жаштамын. Негизи Баткендин кызы болом. Азыркы учурда Москвада жашайбыз. Мен ошо онлайнга келгениме где-то 4 айдан ашып калды да. Эми бирок мен сатуу начар деп коебуз. Сториске чыгам, таргетке берем. Бирок сатуу эч эле болбойт да мендечи. Мен самый главный проблемам ушул сатуу да.
Сейчас. 5 минут балам, это последний эфир, потом балдарым уже мет баштады. 12 Туған күніңіз июнь айтып қойсыз, Зумра атайым. 2000 жылқым. Қанша жылқыз? 2000. Москвада Москвада тұрып не Жоқ, курс сатасыз? ашқам өзім инфобизнес депчі. Инфобизнес деген курс негізі уже ескіріп, уже ескісі шығып, уже бүткөн алын. Негізі айтам да. Правильное ведение блога. Мына өзіңіз айтып отырсыз, сата албайтам. Бізде азыр спрос сатуу курсу. Бардығы оқып атышат, кантип сатыш керек. То есть, видите, в чем запрос? То есть, мисалы үчүн азыр күн ысык, жай болуп атса, мен эшикке чыгып алып туруп, сапожка сатып атам. Ким менден алат? Эч ким албайт. Правда? Немножко, да, такой. Инфобизнес болгондо эмнени үйрөтөсүз? Кимдерди чыгарасыз? СММ адистерин чыгарасызбы? Кандай результат бере алдыңыз? Мен бир жолу, биринчи жолу 2 кыз алдым. Алар деле окуй коюшту, орто жолдон калып кетишип, анан ушундай болуп калды. Анан бир жолу бир эже чакырып, аккаунтуну стористерди кантип киргизсем болот, стористерди кантип когузсам болот деп офлайн жолугуп эле ушуну сүйлөшкөнбүз да. Ну, смотрите, вы прирожденный наставник. Сиздин жүрөгүңүз каалаган нерсе башкаларга наставник болуу, үйрөтүү, ошондон рахат алатсыз да. Анан сиз бул системаны өзүңүз эле алып чыгып, курс алып чыгып койдуңуз беле, наставник менен. Наставник бар. болгон, Ооба. Эмне үчүн жардам бербей атат анда курсу эме боюнча? Второй момент. Анан таргет реклама кетирип атам дедиңиз. Канча акча вкладываетесь? Курсуңуз канча турат? Ошол жакта баалуулугун жеткире алатасызбы? Минусум, Мисалы үчүн кээ бир мен айтат, билишим боюнчачы, мен өзүмө баа бергенде адамдар менен сүйлөшө албайм да. Эфирге чыкканда уялбайм. Анан марафон өтүп бер десе, марафон деле өтүп бере берем да. Мага проблема тестаныш дечи. Анан ошо адамдар менен сүйлөшкүм келгенде эле сүйлөшө албай калам да. ошо эме жок экен да, сүйлөшкүңүз келбейт. Мындай, кээ бирөө бар го, туалетке кирип деле адамдар менен сүйлөшүп таанышып кетет, же болбосо эшикте барат деле өзү биринчи сүйлөшүп кетет. Сизде андай нерсе жок. Сизге бирөө келип, кандай Зумрат, на десе, анан сүйлөшүшүңүз мүмкүн. Ошондо да ойлонушуңуз мүмкүн. Ошон үчүн сизге тапшырма бүгүнтөдөн баштап күнүнө 3 адам менен таанышасыз. Даже 5 адам менен күнүгө таанышасыз, сүйлөшөсүз. И не так, что эми таанышым керек, сосед, привет деп, анын соседке жабыш берсиң. Чисто от души коммуникация. Эшикке чыктыңызбы, я не знаю, балаңыз барбы, жокпу? Песочницада ойноп атабы, эшикте прогулкада турасызбы, анын мамасы менен сүйлөшөсүз, таанышасыз. Тиги менен сүйлөшөсүз. Чөйрөгө барасыз, аны менен сүйлөшөсүз. А сиз сүйлөшпөйсүз да, сиз адамдар менен мындай конокко баргыча үйдө жалгыз отуруңуз келет, мисалы үчүн, я не знаю. Вот это у вас есть. И вот это главный. Да, вот это ваш минус главный. Потому что, смотрите, основа бизнеса — коммуникация. Адамдар менен сүйлөшүп, алсаң, бул сага мүмкүнчүлүк. Мисалы үчүн, Кудайым, сиз мага 200 000 рубль берчи, мага 500 000 рубль берчи, мага миллион берчи, Кудай десе, сизге ал монтип туруп асмандан акчаны монтип жадырбайт, сизге адамдарды жиберет. Ошол адамдардан сиз мүмкүнчүлүк аласыз. Люди нам дают возможности, а коммуникация аркылуу бизге мүмкүнчүлүктөр келет. Возможности приходят через коммуникации. Кошунан менен сүйлөштүмбү? Эй, давай монтебиз. Или ал эмне говорит? Эй, давай монтебиз деп бир идея айтты, бир нерсе кылды, бир жака алып барды. Давай бизде мондай девичник болот, же болбосо бизде скоро мен бир компанияда иштейм, бизде мондай семинар болгон атат, ошол жакта кундуз выступи деп айтат. Допустим, да? Личный бренд жөнүндө бир 70 киши, 50 киши болгон атат, мастер-класс. Ошол жака Инстаграмда туура монтип эметкен боюнча сүйлөп берип койчу десе, мен болсо давай деп атам да. То есть мага мүмкүнчүлүк берилип атат да. Давай деп атам. 20 мүнөт, 1 саат сүйлөп бердим. Ал жактан адамдар менен сүйлөштүм, тааныштым, мага мүмкүнчүлүктөр келип атат. Башка бирөө дагы мүмкүнчүлүк айтып атат. Давай бизге да кел. Бизге даже ушу сетевойдо сабак өтүп берчи, монтчи деп. То есть а сиз болсо адамдар менен сүйлөшкүңүз келбейт. Вам нужно нарабатывать вот это качество. Каждый день вот знакомитесь 3 адам менен 5 адам. Ошол аркылуу сүйлөшүп, анан мүмкүнчүлүк келет. Окей? Окей.
Сонун саат уже 11 болуп кетиптир. Я хочу еще с вами поговорить, но балдарымды уже уктатышым керек. Эртең садикке барабыз. Мен ойлойм, эртең саат ровно 9-да 35 жаштан кийин месе иштеп баштайт деген ошондой чынбы дейт. Ооба, 33 жаштан кийин. Мен азыр балдарымды уктатайын. Эртең буюрса 9-да жолугушабыз. Мен эфирди сактап коем. Анан ошол жактан көрүшөбүз. Барыңыздар жакшы көрөм. Бейпилтүүн сак пайдалуу болсо сөзсүз түрдө сториске репост кылсаңар болот, отметка кылсаңыздар болот. Смамат Белла Стелла деп. Смамат Белладан сөзсүз түрдө репост всех будем делать.